Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 7-класс кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Сабагыбыздын темасы Шүкүрбек Бейшеналиев мүйүздүү козу. Сабакка көңүл бурабыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар Шүкүрбек Бейшеналиев жөнүндө маалымат алышат, аңгемени түшүнүшөт, ой жүгүртүүсү, сөз байлыгы өнүгөт, ынтымактуу болууга тарбияланышат. Кыргыз элинин көрүнүктүү жазуучусу, драматург, коомдук ишмер Шүкүрбек Бейшеналиев 1928-жылы азыркы Нарын облусуна караштуу Ак Дала районундагы Куртка айылында туулган. Анын балалык чагы Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарына туш келгендиктен кыйынчылыктарга туш болуп турмушка эрте аралашты. 1943-жылы Нарын шаарындагы 6 айлык мугалимдер курсунда окуп, андан соң мугалим, директор болуп иштеген. Шүкүрбек Бейшеналиев Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын адабият жана искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин депутаты болуп иштеген. Мүйүздүү козу китеби эл аралык Андерсен атындагы ардак диплом менен сыйланган. Бул чыгармасы жазуучунун дүйнө жүзүнө чыгаан балдар жазуучусу катары таанылышына чоң түрткү болгон. Чыгармалары дүйнөнүн 50дөн ашык тилдерине которулган. Чыгармалары Мүйүздүү козу, Чабалекей, Ак тайлак, Кычаан, Сарыбайдын уулу, Аманат. Көңүл бурабыз балдар, диптер бетине чүрүп алабыз. Мүйүздүү козу аңгемеси. Аңгеме деген эмне? Аңгеме эпикалык түргө кирүүчү, катышкан каармандары аз, сүрөттөлүүчү, окуясы чектелген кара сөз түрүндөгү чыгарма балдар. Азиз Чабандын жалгыз уулу. Ал жайдыргычтар асман мелжиген тоолордун арасындагы жайыттардан алыс чыга элек Азиздин атасынын кайтарганы илтеген ириктер. Апасы болсо бооз үйүнөн чыкпай күндүзү тамак аш даярдап, кийим кечени жамап жаскап үй тиричилиги менен алек. Кечкисин койлордун астын какмалап тосуп, түнкү коронун күзөтүнө жардамдашат. Атасы жайытта жүргөндө кечке дейре уулун сагынып, келер замат күржүйгөн алаканына куштай кондуруп, өйдө төмөн тоголотуп, алкымынан жыттап, аны көкөлөтүп, ыргытып, оюну өнөкөтү. Бакиснен дагы Азизге атасы менен бирге кой кайтарганы жакты. Жерде кибирип, апасынын жанында жүргөндө эч нерсени көрчү эмес тура. Эмичи, эми атасынын ээлигинин астынан чапанынын боорунан бөдөнөдөй башын кылтыйтып, аттын үстүндө көкөлөп бийик. Ат аны бешиктей терметип, канаттуу чымчыктай абада калкытып жүрөт. Алыстан басып калчудай болуп, көктөрөп, бери салаңдаган дөңкүйгөн тоолор бет маңдайында даана жакын. Боору толо чоң жашыл өсүмдүктөрдү карай Азиз кубанычтуу колун сереңдетти. Бак, андагы аркылуу өсүмдүктөрдүн атын эле ажыратып билели уулунун атасы. Карагай кайың, арча четиң, табылгы карагач шилби деп өзү айтып анан Азизин кайталатты. Күн сайын атасы менен бирге жүрүп, Азиз айлана чөйрөдөн көп нерсени көрүп, жаңы сөздөрдү үйрөнө баштады. Азиз атасы менен кой кайтарышып жүргөндө бир күнү ал бутун бооз эрикке тепсетип алат. Жарата айыккан соң атасы ага бооз эрикти ат кылып үйрөтүп берди. Ошондон тартып Азиз менчик аттуу болду. Ал торсой эртең менен койлорду короодон жайытка айдаганда бооз эриктин үстүнө минип, жоонунан бек мыкчып, бутун алныкы колтугуна кыпчып жөнөйт. Кечкисин жайыттан короого чейин минип келет. Ирик атегенде эсиргенинен сазайын тартып, анан кичинекей ээсине багынып, андан кийин баягыдай чыккан жок. Күзүндө эриктер даңкайып семиргенде атчан атасына кошулуп, бооз эригин минип кылтылдата айдап барып, эт комбинатына өткөзүштү. Эң артында бооз эригинен түшүрүп, гүлчилге тартканда Азиз атасына далдаланып көз жашын токтото албады. Досунан ажыроо оңойбу? Ал жердегилердин баарысы тең башкарма ферма башчысы, кабыл алуучулар мыкты семирткендиги үчүн атасын мактап жатышты. Атасы тигилерге угуза бак сүйлөдү. Ушу эмгектин теңи менен жардамчыңдыкы кантет, кел уулум мындай.
Тигирээк Калпакчан башкарма Азиздин боз эрегин жакшы көрөрүн баамдаган окшойт. Жай басып келип маңдайынан сылагылады. Бакир аке, эртеңден калбай короолордон козу бөлүп алыңыз. Азизнин мотураңдаган козуларды жакшылап баксын, чоңойтсун. Сиздин бул уулуңуз малкор, анык чабан тура. Балдар, суроолор жана тапшырмалар. Биринчи, Мүйүздүү козу деген аңгеменин автору тууралуу эмне билесиңер? Экинчи, Азиз ким болгон? Үчүнчү, жайлоо тууралуу эмне билесиңер? Төртүнчү, Азиз атасына кандай жардам берди? Бешинчи, Азиз атасы менен кой кайтарып жүрүп кандай окуяга туш болду? Алтынчы, боз эрикти атасы экөө кайда алып барды? Балдар, сөздүк жумуштар менен иштейли. Биринчи, жалгыз уулу. Экинчи, асман мелжиген тоолор. Үчүнчү, килтейген. Төртүнчү, акмалап тоосу. Бешинчи, куштай кондору. Алты, атка өңөрү. Жети, бөдөнөдөй башын кылтыйтып. Сегиз, кыркалай бастыруу. Тогузунчу, козу бөлүп алуу. Онунчу, малкор. Мына ушул сөздөрдүн маанилерин жазасыңар. Жалгыз уулу деген сөз эмнени түшүндүрөт? Асман мелжиген тоолор деген сөз эмнени түшүндүрөт? Андан кийинки тапшырма синоним, антоним, омонимдерди табуу. Балдар, үйгө тапшырма. Малчылыкка байланыштуу макала каттарды табуу. Азиз үйрөнгөн жаңы сөздөр кайсылар? Алардын маанисин түшүндүрүү. Саламатта калгыла, балдар.